Ички иштер министринин мурдагы орунбасары Курсан Асанов 14-сентябрда бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айыпталып кармалды. Анын адвокаты Талайкүл Токтакунованын айтымында Асанов интернетте тарап жаткан фейк маалыматка байланыштуу күбө катары Ички иштер министрлигине суракка чакырылган. Сурактан бир нече саат өткөндөн кийин кармалган. Жазык кодексинин 309 бийликти күч менен басып алуу деген беренеси. Курсан Асанов бирөө менен сүйлөшүптүр деген фейк маалымат бүгүн Facebook'та жүргөн. Ошонун негизинде мен эртең менен бул тууралуу укканда Курсан Асановго милицияга арыз менен кайрылыш керектигин айткам. Себеби контексттен үзүлүп алынган жасалма тасма экен. Анан эле өзүн суракка чакырып калышты дагы жаап коюшту, деди ал. Ички иштер министрлиги Асанов бийликти күч менен басып алууну уюштуруп жүргөн деген шек менен кармалгандыгын билдирди. Курсан Асанов башка адамдар менен алдын ала сүйлөшүү жолу менен бийликти күч менен басып алууну активдүү даярдап жана уюштуруп жүргөндүгү аныкталган. Ушуга байланыштуу шектүү катары кармалып Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын убактылуу кармоочу жайына киргизилди, деп айтылат билдирүүдө.